Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу 7 каналда түшкү маанай берүүсү анын алып баруучусу мен Эрнест Торсонов жана бүгүнкү шоусу кезип аткан кызым Аяна Бекболот кызы. Бүгүн биздин куттуу студиябызда сонун коноктор, кызыктуу оюндар болмокчу. Андыктан бизден алыстабыңыздар, а биз сизге жагымдуу маанай тартууга аракет кылабыз. Биз башта ушундай болгон өнөктөштөр менен баштап кетебиз, андан кийин конок менен тапшырабыз. Бизде түшкү маанай берүүсүнүн өнөктөшү тузу бөлмө деген ушундай болгон сертификат бар. Кимде-ким биздин конокко жакшы суроо бере турган болсо, коногубуз ушундай бир жашол СМС жазган адамды тандай турган болсо, ушундай болгон белек. Андан тышкары маты номер 1 деген биздин өнөктөшүбүз бар. Ушундай болгон сертификат сиздики болуп калышы мүмкүн. Биз конокту тааныштырып кетели. Теле алып баруучу, сулуу айым, актриса, блогер. Дей койчу айта турса, ал айым жөнүндө өзүнчө бир Назир Айтбекова, келиңиз. Саламатсыңарбы? Кайбай. Келдик. Мындай бир башкача бир акылда келдиңиз, шашып. Аябай олуттуу келдим. Таппай. Негизи ушул унаа токтотуучу жайдын жоктугу, көчөлөрдүн тардыгы акыркы учурларда аябай зээнимди кейитип атат. Унаа айдоочуларга такыр мындай шарт түзүлбөй жатканы өкүндүрөт. Анан силердики дагы мындай ыңгайсыз жерде экен жайгашканы. Майя кызматкерине түштүм. Кайра шаштырып телефон чалып атканыңызда негизи рульда телефон кармабайт эмеспи? Анан эскалатор өскөй келет. Ошого бир аз мындай ачуулуу болуп келдим окшойт. Оңдоп кетсек болот. Деги эле ушул убакыт боюнча айткым келип атат да. Ар бир нерсе жазып алып, мончада келем, мончада чыгам, анан ушунун баардыгын кантип чечип атасыз бир күндө. Мен Инстаграмга кирип карап көрсөм, деле бир бош убакыт жок экен да. Мен негизи бош отурганды өтө жактыра бербейм. Дайыма ошол иш үстүндө жүрүшүм керек. Бул кичинекей кезимден бери көнүп калган нерсе. Анткени ата-энем мындай бир бош отурганда жөн отурба деп көп айтат эле. Анан же үй жыйнашым керек эле, же китеп окуп отурушум керек эле, айтор бир нерсе кылышым керек. Ошон үчүн бул нерсе калыптанып калган үчүн үйдө отура албайм. Дайыма ошентип өзүмө иш коюп алып журкай берем. Дем алыш күндө эле. Жума күнү Ариет уулумду лицейден алгандыгыма байланыштуу ишемби, жекшемби күнү башка программа албайм. Убакыттын баарын уулума бөлөм. Жана болгон жакшы нерселерди, жакшы пландарды экөөбүз жасашыбыз керек, жетишип калышыбыз керек да. Өткөндө бир коногубуз келип калды. Кытайда жашаган 10 жыл дейт. Анан кытайча ойлоном деп кытайлар кантип ойлонот десем. Тез-тезден чече калат, тез-тезден ойлонот мындай. Ошондой кытайча ойлоносуз. Тез кабыл алып. Тез кабыл алган учурлар болот. Жет өлчөп бир кескен учурлар болот. Ал өзүнүн ыңгайына, учуруна жараша болуш керек. Биз Кытай эмеспиз да. Ал жакта жашоо шарт башкача. Жакында эле Кытайга барып келдим. Такыр башкача өңүттө экен, элдердин өзүнүн жеке жашоосу жок экен. Керели кечке алардын бир максаты иштеш керек деген эле максат экен. Анан батирлер үйлөрү кымбат болгон үчүн ошол 1 айлык батиринин акчасын, акысын төлөө үчүн гана жашашат экен да. Анан ошолордун баарын көрүп алып, миллион жолу өнүккөн өлкө болсун, бирок ошол Кыргызстаныма эле шүгүр, ушул Кыргызстаныма жашап атканыма шүгүр, ушул кыргыз болуп калганыма шүгүр деген мындай нерсе келди. Мен дайым ошо чет өлкөгө чыкканда кыргыздын баркы баасы өсөт, жана кыргызды башкача өңүттө көрө баштайм да. Ошон үчүн Кытай эмес болуп калганыбызга дагы шүгүр дешибиз керек. Аябай сонун өлкөдө жашайбыз. Ооба кичине өнүкпөй аткан чыгарбыз, бирок анын дагы өзүнүн убактысы бар. Келечекте бир сонун өлкөгө айланабыз деген оюм бар. Тыйындын да эки тарабы бар демекчи. Бул дагы өнүккөн дагы, өнүкпөгөн тарабын дагы, бирок буну өз көз карашыбыздан гана. Сиз айтып жаттыңыз го, аябай продуктивныймын деп. Бул сиздин продуктивный болуп жатканыңыз сизге психологияда айтылат выгорание деп. Ошондойго туш болбойсузбу? Выгорание болот, күйүү, аябай кээде өткөн жылы өзгөчө ошол нерсе болду менде. Менде эч качан мындай нерсе болбойт эле. Керели кечке күнү түнү иштегенди көнүп калып, анан ошол автоматтык түрдө ошол нерселер жасала берчи.
Былтыр эмнеден улам болду билбейм, бир январдан баштап сентябрга чейин жөн эле жаттым. Мына ошондо жөн эле жатканды үйрөндүм. Эчтеке бирөө чалса нервим кашаят, телефондорду өчүрөм, жөө басам, ишкылып жалгыз отуруп алып тамак жейм, ушундай эч кимди көргүм келген жок, эч нерсе кылгым келген жок. 9 ай жөн эле жаттым. Анан сентябрдан баштап кайра иштер башталды, кайра КТРге кирдим, жумушка УТРКга. Ошентип жаңы проекттер менен алып урушуп кетип, азыр кайра өзүмө келдим окшойт. Бирок ал жактын жакшы жагы эс алганды үйрөндүм. Мен эс алганды эч качан билчү эмесмин да. Үйдө бош отуруп калсам, күнөөлүү сезим пайда боло берчү. Убактың тикке кетип атат, иш жасабайсың, жетишпей каласың деген нерселер. Анда болсо мындай жөн эле асманды тиктеп, эки жакты карап, азыр болсо мындай баланска келтирип алдым. Иштегенди да билем, ордун менен эс алганды дагы. Депрессияда калат комустар, комус ертип чыгарышы мүмкүн. Акындар отуруп ыр жазышы мүмкүн анан. Теле алып баруучулар кайсыл кантип чыгышы? Теле алып баруучулар сүйлөшүп чыгарат. Ким менен сүйлөшөт? Жакшы адамдар менен кадимкидей бир ушундай толуп турган, жашоону терең көргөн, кенен көргөн адамдар менен сүйлөшсөң, көкүрөгүң жеңилдейт. Абдан сонун башка нукка аң сезимиң ойгонот. Анан мен дайыма өзүмдүн каналыма интервью алганда, атайын ушундай адамдарды чакырып, анан интервьюну бүтүрүп коюп, анан өзүнчө тамак стөл даярдап алып, анан кайра дагы кечке чейин сүйлөшкөн учурларыбыз болгон. Бир күн кечке ошол киши менен болгон. Учурлар, мындай учурларда кадимкидей көкүрөгүң толот, же болбосо жаратылыш, сөзсүз түрдө машинемди айдап алып, уулумду же апамды салып алып, тоо кетип калам, шаркыраткан суунун жээгинде отурам. Анан жаратылыштын мага берген таасири абдан чоң. Мен тоолорсуз, сууларсыз тура албайм. Кадимкидей кыйналып кетем бул шаардын аймагында, анан ошол жакка барып алып эс алам. Достордон айымдар менен көрүк достошосузбу же эркектер менен? Мен бул жашоомдо ушул жашка чейин жалаң эркектер менен достошком. Мектеп учурунда кичинекей кезимде эркектер менен так-так ойнойт элем. Алар жасаган иштин баарын жасайт элем. Андан кийин мектеп учурунда жалаң эркек классташтарым менен отурат элем. Университетте деле эркек балдар болду. Анан ошентип отуруп, анан жакын араларда эле ушул аялдыгымды кабыл алдым окшойт. Мени кичинекей кезимде эркек деп күткөн үчүнбү, же эмне дайыма эркек болгум келчи, аялдыгымды жеричимин, кабыл алчу эмесмин. Анан кийин эне болгондо энелигиңди дагы бир аялдыгыңдын бир бөлүгү ачылат экен. Бирөөнүн жубайы болгондо дагы бир бөлүгү ачылат экен. Ошентип отуруп, азыр аялдыгымды кабыл алып, аял болгон сонун нерсе турбайбы, сулууланган сонун нерсе турбайбы. Мен эч качан бир акыркы бир 7 жыл аралыгында ушундай өнүгүүлөр болуп атат. Анан аялдар курчай баштады. Эркектерге караганда көбүрөөк аялдар менен сүйлөшө баштадым. Кандай аялдар менен? Аялдар менен сүйлөшкөн жакшы экен, аябай мен үчүн бул жаңы дүйнө да. Анан косметиканы сүйлөшкөн сонун. Кайсы оозуңдагы помада кайсы деген жаңы мен үчүн бул жаңылык. Же болбосо билбейм, иш кылып бир сонун нерселерди аялдар менен кийим кечекти, мисалы үчүн бирөөнүн жалтырак жылтырак бирдемкелерин көрүп калсам, аны кармалап, бир өзүмчө бир такыр башкача ичимдеги бир аял ойгонуп атат, жана ал аял мага жагып атат. Эң сонун сиздин Instagram баракчаңыздан көрсөк, дайым эле аракеттенип эле проектлердин үстүнөн иштеп, тытынып эле жүргөн айымсыз. Сизден дагы чоң проектлерди күтсөк болобу? Быйыл тоштошпойбуз. Быйыл жандүйнө, быйыл УТРКда жанагы хайп шоу программасын ачтык го. Азыркы тапта ошол хайп шоу программасы менен элемин. Өзүмдүн YouTube каналымда интервьюларым жүрүп атат. Жана ошол 7 областты кыдырып тарыхый жерлерин тартуу планыбызда бар. Өткөн жылы Нарынды тартып келгенбиз. Быйыл болсо Баткенди көздөп атабыз. Талас бар, көл бар дегендей. Бул нерселер аябай ушундай сонун бир кыргызды дагы тааныганга, кыргызды кабыл алганга абдан сонун экен.
Анан жаңы долбоорлорум жазып койдум, бир долбоор, ал аябай хайп боло турчу, рекорд жаратурчу бир долбоор, бирок аны азырынча жайында балким баштайт чыгармын, бирок азыркы жазгыга көбүрөөк саякат жолума түшүп атат. Анан ошол саякат жакты кылат окшойбуз. Чыгым жагын сурагым келип атат да, оператордун курсагы бар алайык да. Балким кез айрылып калышы мүмкүн, тоолордо жүргөндө адам. Ким каржылайт муну? Муну өзүбүз эле, мисалы үчүн мен бармын, биздин YouTube каналда анан 2 операторум, монтажер бар. Эми алар болсо мындай бүт мага түшкөн ырыскыны ошо 3 бөлүккө бөлүнөлөт. Мисалы үчүн мен каналыма тартылам деп адамдар келет. Анын өзүнүн акысы бар, акысын төлөйт. Анан ал келген токочту 3кө бөлөбүз. Же болбосо бир камерабыз же бирдемкебиз бузулуп кала турган болсо, ошол ортого түшкөн акчаны ошол жака жөнөтөбүз, сүйлөшүп, кептешип. Ошон үчүн андан сырткары, мисалы үчүн керели кечке 24 саатпай чогуу жүрбөйбүз да. Ал балдардын өзүнүн бир заказдар болуп калышы мүмкүн, тияктан бияктан акча табат. Биздин YouTube канал болсо, ал чыгармачылык канал. Аяка биз көкүрөгүбүз эмне эңсесе үчөөбүз отуруп эле кел момуну жасайбыз деп эле жыргай беребиз. Мисалы үчүн чет жакка чыгып келишибиз мүмкүн. Же бирдемки аларга бул ырахат тартуулой турчу. Бул мойнунан байлап алып сүйрөп жүрбөйм аларды. Алардын өзүнүн демилгелери бар. Назира эже мындай кылбайлыбы, тиндей кылбайлыбы деп ошолордун пикири аркылуу иштейбиз. Бөлөк канал иштеп атканда, тележаратын иштеп атканда проектни бөлүшкүсү келбейт да, бөлөк каналда. Мисалы, материалды YouTube'га киргизбей, бөлөк каналга интервью бербей деген сыяктуу чектөөлөр барбы? Чектөөлөр, мисалы үчүн биздин YouTube каналга чыккан УТРК жөнүндө сурагым келип атат да. УТРК жөнүндө. УТРК тарабынан магабы? Чектөө киргизип, мисалы, материалды YouTube'га киргизбей, бияка бөлүшпөй, тияка бөлүшпөй. Жок, ал эми сүйлөшкөнгө жараша болуш керек, мисалы үчүн. Бөлөк каналга иштебей, же болбосо чыкпа. Албетте, ал мисалы үчүн мен азыр мурун УТРКда 18 жыл жон гана мындай контракт иретинде эле, келишим иретинде эле иштештик да. Азыр болсо мен штатка киргениме байланыштуу, мамлекеттик кызматкер болгондугума байланыштуу чектөөлөр кирип калды. Бул жөнүндө сүйлөбө, тил жөнүндө сүйлөбө. Ойгоку бийликке тийбе деген. Саясатты түбөлө кой. Сен развлекать эт деген темалар, ошон үчүн азыр тилим кыскарып калган учур, негизи эле өзүм акыркы анда мурун деле акыркы учурларда саясатка же момундай иштерге кийлигишким келбей калды. Ошо жака кетирген энергиямды андан көрө элди агартууга кетирсем көбүрөөк пайдалуураак болот экен, көбүрөөк жугумдуу болот экен. Ошон үчүн азыр болгон эмес, мындай элди агартуу жаатында иш алып барып атабыз. Мен деги эле соцсеттин аябай алысмын, Instagram, TikTok деген нерселерге такырындай кызыкпайм да. Анан былтыр ушундай учур болуп кетти, Жарамазан айталы деп чогулуп калсак, ырчылар. Жок, биз чыкпайбыз, TikToктон акча таба алабыз азыр. Ошондой нерсе карайсыз. Тапса болот акча? Интернеттен эле акча тапса болот. Instagram, Facebook'ум кадимкидей эле акча алып келет, ал менин кеңсем. Мен ал жатты мындай жөн эле көңүл ачуучу же бирдемке деп эле карабайм. Ал жатты олутту карайм. Кадимкидей убакыт бөлөм, кандайдыр бир пикир жазам, бөлүшөм, активдүү кылганга аракет кылам. Бул менин бир акча алып келе турчу булагым. Олутту карайсыз ошол нерсеге? Олутту карайм, бул менин жумушум. Блогер деген бул жөн гана мындай. Кыларга иши жок, анан тамак жеп атам, момундай көйнөк алдым деген нерсе эмес. Аякта жоопкерчилик чоң. Мисалы үчүн бир нерсе жарнама, айтпекко мон жарнамалап бер, момча акча алып берем сага деген күндө дагы мен муну жарнамалардан мурун өзүм ооз тийип көрөм, жеп көрөм, кийип көрөм. Сапатын карайм. Мисалы үчүн кийимдерде бир магазин, дүкөн кайра кайрылат да. Кийимдери кымбат экен, анан синтетика экен. Мен ал нерсени элге бергим келген жок. Мактап көргүзөбүз. Жөн эле о жок мага төлөп атат деп эле мактагым келген жок. Кийимдердин сапаты начар экен, жакшыртып калам.
акчасын ылдыйлаткыла, элдин чөнтөгүнө жараша кылгыла, анан жарнамага макулмун дейм. Канча акча бербесин деле. Же болбосо саясий партиялардан акча келип калышы мүмкүн, аяктан дагы адамдарды карап иликтеп чыгам. Эгерде элге пайдасы жок адамдар, зыяны көбүрөөк боло турган болсо, акчасына карабайм, баш тартам. Мындай учур дайыма болот. Анан ошон үчүн бул чоң жоопкерчилик. Өзүң остuyуп, өзүң даамдап, өзүң кийип, өзүңө жаккан нерсени акча төлөбөсө деле элге бөлүшкөнгө аракет кылам, жарнамалайм. Ошон үчүн элдин мага болгон ишеними чоң болгон үчүн эл мага мындай рекламалык жактан, жарнама жактан кызматташкысы келет. Ошон бул жааты ошентип иштеш керек дейм да. Ар бир блогер ушундай мамиле кылса жакшы болот эле дейм да. Блогер деген сөз ушундай болуп кетти акыркы убактарда. Милиция кызматкерине барып тоскоолдук жаратып, анын ишине кийлигишип, тазалыкта көчөшүп аткан адамга барып аны деле тартып киргизип бар. Аларды ким каржылайт? Блогерлердин баарына жооп бере албайм. Мен өзүм эле жооп бере алам. Алар каяктан эмнеден акчаларын билбейм. Мага атайын сен момуну качать эт деп акча төлөгөн болгон эмес. Мен жөн гана Назиреже момундай бизнес жасап атам, мону көрүп көрүңүзчү, сизге жакса ушинтип иштешип көрсөк кандай болот деген жаатта эле иштешпесем, берки блогерлерди ким каржылап атат, эмне кылып атат, эч качан кызыккан эмесмин. Жалпыга сөз тийип атпайбы блогер депчи? Блогер эми кечирип кой, журналист дегенде дагы дайыма эле журналист деген укмуш чындыкты чыркыраткан журналисттер боло бербейт. Күн тийген жердин күкүктөрү абдан көп бизде. Кайсы бир саясий топтун же саясатчынын артында туруп алып укмуш булбулдай сайрап берген журналисттерибиз көп. Аларга дагы ооба тийип атат. Бир карын майды бир кумалак чиритет дечү эле. Ансыңары ар бир жаатта өзүнүн көйгөйү дагы бар, жакшы тарабы дагы бар. Жеке сиздин убактыңызды алдык биз. Чалып кичине кан басымыңызды көтөрдүк. Сен дайыма эле көтөрөсүң мени. Эркин микрофон берип кетебиз. Акырын коштошуп кетебиз. Эл журтка тынчтык каалайм. Көкүрөгүбүздүн көзү көрө баштаса экен деп тилейм. Анткени көз менен көргөндөн дагы көкүрөктүн көрдүгү аябай начар нерсе. Чыгылып, жан дүйнөбүз жакшылыкка толсун. Дайыма жакшы тараптарды көргөнгө аракет кылалы, бар бололу, бактылуу бололу. Сизге чоң рахмат. Биз болсо музыкалык тыныгуу аркылуу ага чейин жеке иттен чыгарып койгула.